армысыздар, сиздерди күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырсам. Бүгүн Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда кар жайт, жолдор тагак болуп, кар күрткөлөрү пайда болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 20 метрге жетет. Жаңылыктардын кыскача тизмеси. Өзгөндө баңгизат саткан тургун кармалды. Педофильдерге жаза жеңилдетилди. Дүйнөлүк 3-чү согуш башталганы жатат. Иран Америкага кол салды. Учак кулап 167 адам каза болду. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Ош шээби жана ИИМдин баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Өзгөн районунун Акжар айыл өкмөтүнүн Большевик айылынын 61 жаштагы тургуну Дудай каймана аты бар ХХны кармашты. Маалыматка караганда үйдүн ээси баңгизаттарды сатуу менен алектенип жүргөн. Күбөлөрдүн катышуусунда жүргүзүлгөн тинтүү учурунда анын үйүнөн болжолдуу салмагы 4 кг болгон өзгөчө жыты бар болжол менен гашиш зат жана сайлуу револьвер ок атуучу курал табылды. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, иликтөө иштери башталды. Маалымат булагы турмуш кежи. Үйлөрүнөн ажырап калуу коркунучтарына турган Акжар конушунун тургундары жолду бууп, нааразычылыктарын билдиришүүдө. Каргашалуу 2 түн зөөкүр аталардын балдары энесиз калды. Дал ушул үрөй учурган окуялар тууралуу Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жана 40 чоро кошундарынын жетекчиси Замирбек Көчөрбаев Facebook'тагы баракчасына төмөнгүдөй жазып чыкты. Мурунку мыйзамдарга караганда учурдагы 2019-жылы күчүнө кирген мыйзамдарда педофилдердин жазасы жеңилдетилиптир деп билдирүү таратты. Ошондон кийин менде ушундай пайдасынан зыяны көп мыйзамдарды кимдер жазган, кимдер каржылаган деген ой келди. Жообун да таптым. Батыш каржылап 1 нече миллион евро берген экен. Ал эми ошол мыйзамдарды кайра эле Батыштын акырынан жемжегендер жазышып, 2017-жылы биздин чимкирик парламентибиз оптом кабыл алып таштаптыр. Кызык, анда эмнеге кайра эле ошол Батыштын акырынан жемжегендер биринчилерден болуп аялдардын жана балдардын укугу деп кыйкырып чыгып жатат. Ошол мыйзамдарды жазып жатышканда эмнени ойлонушкан? Айтор менде толтура суроо деп жазган Көчөрбаев. Маалымат булагы Назар News. Көңүлүңүздөр дүйнөлүк кабарларга бурсам. Ирандын чабуулунан АКШнын канча кишиси каза болгондугу айтылды. Ирактагы АКШнын аскердик базасына болгон чабуулдун кесепетинен 80 адам каза тапты. Телеканалдын Twitter баракчасына Ирандын АКШнын базасына каршы ракеталык соккусунан улам 80 адам каза болду деп жарыяланды. Кудус аскер бөлүгү Ирактагы АКШнын аскердик авиабазасына урулган сокку боюнча жоопкерчиликти өз мойнуна алып, муну алар генерал Касем Сулаймани үчүн өч алуу деп аташкан. Бүгүн Трамп баары жакшы экендигин айтып, бул кадамга жооп эртең айтылаарын билдирген. Булак Назар News. Бүгүн 8 январда Тегерандын аэропортунда Украинага таандык Boeing 737 учагы кулап түшкөн. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча учактын бортундагы жүргүнчүлөрдүн баары мерт болду. Бортто 167 жүргүнчү болгондугу айтылууда. Украина учагынын кулоо себеби аталды. Тегеран эл аралык аэропортунун официалдуу өкүлүнүн айтымында кырсык кыймылдаткыч күйүп кеткендиктен улам келип чыккан. Белгилей кетсек, учактын жүргүнчүлөрүнүн көпчүлүгү Иран Ислам Республикасынын жарандары болушкан. Булак Назар News. Эгер сиз дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү жаңылыктардан кабардар болуп турууну кааласаңыз, анда биздин каналга жазылыңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык тилейм.